Саламатсыңар балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Сабакка даярсыңарбы? Эгерде даяр болсоңор, анда баштадык. Кыргыз тили 9-класстарда. Балдар, өткөн сабакта адам жабыркаганда кантип биринчи жардам көрсөтөбүз деген суроого жооп алгансыңар. Бүгүн биринчи жардам темасында баарлашууну улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасы сууга чөккөндө көрсөтүлүүчү биринчи жардам. Грамматикалык материал, киринди сөздөрдү колдонуу. Бүгүн сабакта сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдүн бир түрү болгон киринди сөздөр жөнүндө билесиңер. Кебиңерде колдоносуңар. Сууга чөккөндө кандай биринчи жардам көрсөтүү керек экендиги жөнүндө маалымат аласыңар. Киринди сөздөрдү колдонуп, нускама жазганды үйрөнөсүңөр. Келгиле, киринди сөздөр, алардын маанилери жөнүндө токтололу. Киринди сөздөр. Айтылуучу ойдун түрдүү кырдаалын билдирет. Сүйлөм тутумунда туруп, сүйлөм мүчөлөрү менен байланышпайт. Мисалы, ошентип кечинде дарыгер келди. Эмне кылды? Келди, бул баяндооч. Ким келди? Дарыгер. Качан келди? Кечинде. Бышыктооч. Ал эми ошентип деген сөз сүйлөмгө мүчө боло албаган сөз. Бул балдар киринди сөз. Киринди сөз өзгөчө интонация менен айтылат. Ошентип кечинде дарыгер келди. Киринди сөз ошондой эле сүйлөмдүн башында, ортосунда, аягында да келет. Бул сүйлөмдүн башында турат. Балдар, унутпагыла. Тыныш белгиси менен киринди сөздөр сөзсүз түрдө ажыратылат. Демек, ошентип деген сөздөн кийин үтүр белгиси коюлат. Балдар, киринди сөздөрдүн маанилерине көңүл буралы. Сүйлөмдөгү ойду ишенимдүү кылып, далилдөө, бекемдөө маанисин билдирет. Албетте, сөзсүз, чынында, ырас, кантсе сөз жок, ооба, арине деген сөздөр буга мисал болот. Келгиле, мисалы бир сүйлөмдү окуп көрөлү. Колду кесип алганда канагуу 5-10 мүнөткө созулса, сөзсүз дароо дарыгерге кайрылуу зарыл. Сөзсүз деген сөз киринди сөз болот. Бул жерде ойду бекемдеп турат. Сүйлөмдөгү ойго божомол маанисин берет. Ким билет, сыягы, болжолу, жаңылбасам, мүмкүн, балким. Мисалы, бала какаганда башын ылдый кылып, жаңылбасам, артына 2 далынын ортосуна сыдыруу жолу менен каккылоо керек. Жаңылбасам деп божомолдоп айтып жатат. Айтылып жаткан ойдун ким тарабынан айтылып жаткандыгын билдирет. Менимче, менин оюмча, сенин айтканыңа караганда, анын пикиринче, байкашымча. Мисалы, менин оюмча, биринчи жардамды туура жана өз убагында көрсөтсө, ден соолукка зыяндуулугу аз болот. Сүйлөмдө ой биринчи жак мен тараптан айтылды. Кийинки айтылып жаткан ойго угуучунун ички мамилесин билдирет. Бактыга жараша, тилекке каршы,
Таалайга жараша, айла канча, кантейин. Мисалы, бактыга жараша эч ким жабыркаган жок. Бактыга жараша бул киринди сөз. Бул жерде кубанып айтып жатат. Угуучунун көңүлүн буруу маанисинде айтылат. Тигине, баарына белгилүү. Мына, мынакей, демек, баса. Мисалы, демек, күйгөн жерди муздак сууга салып туруу керек. Бул жерде демек киринди сөз. Угуучунун көңүлүн буруу үчүн айтылды. Ойду тактоо, жалпылоо, жыйынтыктоо маанисин билдирет. Тактап айтканда, жыйынтыктап айтканда, бир сөз менен айтканда, чындыгында, кыскасы, демек, ошентип. Мисалы, жыйынтыктап айтканда, биринчи жардам көрсөтүүнү ар бир адам билиши зарыл. Анткени адам өмүрүн сактап калышы мүмкүн. Бул жерде ой жыйынтыкталып айтылып жатат. Ойдун ыраттуулугун билдирет. Биринчиден, экинчиден, жогоруда көрсөтүлгөндөй, ошону менен катар, оболу. Мисалы, балдар, биринчи жардам көрсөтүүдө биринчиден өзүңөрдү жана жабыркаган адамды тынчтандырууну, экинчиден жабыркаган адамдын денесин жылуу кармап, суусап калса, ага суусундук берүүнү, үчүнчүдөн тез жардам келгиче аны менен сүйлөшүүнү унутпагыла. Слайдка көңүл бургула. Балдар, бүгүн сабакта активдүү колдонулуучу жаңы сөздөр менен таанышабыз. Дем алуу органдары, сууга чөгүү, жасалма дем алдыруу, тынчтандыруу, балыр, балыр, сүлгү, сүлгү, чумкуп, чумкуп. Дем алуу органдары. Дем алуу органдарына мурун, ооз, кекиртек, өпкө кирет. Сууга чөгүү. Сууга чөгүү дем алуу органынын сууга толушу. Жасалма дем алдыруу. Сүрөткө көңүл бургула. Тынчтандыруу. Синонимдери: дем алдыруу, сооротуу. Эгерде адам суунун үстүндө болсо, аны тынчтандырууга аракет кылуу керек. Балыр. Балыр суу өсүмдүгү. Балыр кандай өсүмдүк? Сүлгү. Сүлгү колду, бетти, денени сүртүү үчүн арчыгыч. Чумкуп. Синонимине көңүл бургула. Чөмүү. Чумкуу сууга бүт денесин матырып кирип кетүү. Эске туткула. Балдар, эгерде адам чарчап турса, күн өтүп кеткен болсо, ач карын болсо,
суусап турган болсо, ооруп айыккандан кийин, ошондой эле спирт ичимдиктерин ичкенден кийинки абалда болсо, сууга түшүүдөн өзүн токтотуп койгону жакшы болот. Ошондой эле тааныш эмес, балыры көп, алыс жерлерге чейин барууга тыюу салынат. Кайыктын артынан кубалап, асылууга, жабышууга болбойт. Күн бүркөктө же катуу шамал башталганда сууга түшүүгө болбойт. Сууга уруксат кылынган жайда гана чоңдордун көзөмөлүндө түшүү керек. Сууга чөккөндө адамдын абалы кандай болот? Көзү жабык же бир эле жерди карап тургандай. Сууну кармагандай аракетте болот. Оозу ачык же суудан көрүнбөйт. Ээк өйдө көтөрүлгөндөй. Бут кишенделгендей. Балдар, текстти окуйбуз. Сууга чөккөндө кандай биринчи жардам көрсөтүлөт деген суроого жоопту тексттен табабыз. Сууга чөккөндө көрсөтүлүүчү биринчи жардам. Сууга чөгүү, дем алуу органына суунун толушу. Сууга чөккөндөн 3-5 мүнөт өткөндөн кийин дем алуу токтойт. Ал эми жүрөк бир аз убакыт иштеп турат. Биринчи жардам көрсөтүү менен аман алып калууга болот. Эгерде адам суу түбүнө чөгүп кетсе, сууга чумкуп кирип, түбүнөн издейт. Чөккөн адамды тапкандан кийин аны колунан, колтугунан же чачынан алып, сүзүп, суунун үстүнө чыгуу керек. Эгерде адам суунун үстүндө болсо, аны тынчтандырууга аракет кылып, арт жагынан жетип кармаш керек. Анткени чөгүп бараткан адам бек кучактап чыгарбай коюшу мүмкүн. Эгерде ал кармап калса, аны менен кошо сууга чөгүү керек. Ошондо гана ал кое берип, өзү суунун үстүнө чыгууга аракеттенет. Биринчи бөлүм боюнча суроолорго жооп бергиле. Сууга чөгүү деген эмне? Сууга чөккөндө канча мүнөттөн кийин дем алуу токтойт? Эмне үчүн чөгүп бараткан адамды арт жагынан жетип кармаш керек? Чөгүп бараткан адам кармап алса, эмне кылыш керек? Эгерде жабыркаган адам эсин жоготпосо, дем алуусу кадимкидей болсо, катуу нерсенин үстүнө башын ылдыйлатып, жаткырып, чечинтип, денесин сүлгү менен кургатып, чай же кофе ичирип, жылуу жаап жаткырып коюу керек. Суудан алып чыкканда, анын тамыры кадимкидей эле кагып, дем алса, бирок эс учу жок болсо, башын чалкалатып, оозун балырдан тазалап, денесин сүлгү менен сүртүп, нашатыр спиртин жыттатып, дем алуусун активдештирүү үчүн тилин улам-улам тартып турган оң. Эгерде жүрөгү согуп, бирок дем албаса, жүрөгү да сокпосо, жасалма дем алдыруу менен жүрөк массажын жасоо керек.
биринчи жардам көрсөткөндөн кийин жабыркаган адамды жакын арадагы медициналык мекемесине жеткириш керек. Экинчи бөлүм боюнча суроолорго жооп бергиле. Эгерде адам эсин жоготпосо, дем алуусу кадимкидей болсо, эмне кылыш керек? Балдар, 4 жообу тең туура. Эгерде адам дем алса, бирок эсин жоготсо, эмне кылыш керек? Демек, балдар, бул жерде да бардык жооптор туура. Ооба же жок деп жооп берип, оюңарды ырастагыла. Эгерде жабыркаган адам эсин жоготпосо, дем алуусу кадимкидей болсо, туруп кете берсе болот. Оозун сөзсүз карап, баалыр болсо, тазалаш керек. Эсине келгенден кийин капталынан жаткырыш керек. Сууга чөккөн адамга биринчи жардам көрсөткөндөн кийин жабыркаган адам жакын арадагы медициналык мекемеге барбай койсо да болот. Сууга чөккөн адамга суудан чыккандан кийин дароо жасалма дем алдыруу жасоо керек. Убакытты коротпой, сууда эле биринчи жардамды көрсөтсө болот. Эгерде жабыркаган адам эсин жоготпосо, дем алуусу кадимкидей болсо, туруп кете берсе болот. Жок, туруп кетүүгө болбойт. Катуу нерсенин үстүнө башын ылыйлатып, жаткыруу керек. Оозун сөзсүз карап, балыр болсо, тазалаш керек. Ооба. Ошондой кылыш керек. Эсине келгенден кийин капталына жаткырыш керек. Ооба. Эсине келгенден кийин гана капталына жаткырыш керек. Сууга чөккөн адамга биринчи жардам көрсөткөндөн кийин жабыркаган адам жакын арадагы медициналык мекемеге барбай койсо болот. Жок, сөзсүз дарыгерге кайрылуу керек. Сууга чөккөн адамга суудан чыккандан кийин дароо жасалма дем алдыруу жасоо керек. Жок, балдар. Анткени жасалма дем алдыруу жүрөгү согуп, бирок дем албаган учурда жасалат. Убакытты коротпой, сууда эле биринчи жардамды көрсөтсө болот. Жок. Биринчи жардам суудан алып чыккандан кийин көрсөтүлөт. Балдар, киринди сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү толуктагыла. Колдонулуучу киринди сөздөргө көңүл бургула. Жок дегенде, сөзсүз, биринчиден, жогоруда айтылгандай. Кайсыл сөз, кайсыл сүйлөмгө коюлат? Ойлонуп туруп аткаргыла. Балдар, слайдтан чачылган сөздөрдү көрүп турасыңар. Чачылган сөздөрдөн сүйлөм түзгүлө. Сууга чөккөн адамга кантип биринчи жардам көрсөтөсүңөр? Сүрөт боюнча сүйлөп бергиле. Ан үчүн схеманы колдонгула. Сууга чөккөн адамга жардам көрсөтүлүшү керек. Улантып жазгыла.
Балдар, сабактан алган маалыматты колдонуп, сууга чөккөн адамга биринчи жардам көрсөтүү жөнүндө мектеп гезитине нускама жазгыла. Нускаманы таянычты колдонуп жазсаңар болот. Кымбаттуу достор деп баштагыла. Балдар, жазган нускамаңарды мугалимиңерге сөзсүз жөнөткүлө. Мугалимиңер текшерип, баалап бергенден кийин дубал гезитке жарыяласаңар болот. Бүгүн сабактан алган маалыматтардын негизинде билем, билдим, билгим келет таблицасын толтургула. Балдар, бүгүн сабакта киринди сөздөрдү маанисине карап колдонууну үйрөндүк. Сууга чөккөндө көрсөтүлүүчү биринчи жардам жөнүндө билдик. Нускама жазганды үйрөндүк. Ден соолукту сактагыла. Ушуну менен сабагыбыз аяктайт. Саламатта калгыла. Көрүшкөнчө.